Математика сабагы 1-Б класс. Саламатсыңар менин окуучуларым. Келгиле балдар, анда эмесе ден соолугубузду чыңдоо максатында чогуу көйнөгү жасайбыз. Азаматсыңар балдар, анда эмесе чогуу сабагыбызды баштайбыз. Кана балдар, анда ким жооп берет? Бүгүн кайсыл число? Азаматсыңар, бүгүн 10-май. Дептерибизге числону жазып, андан кийин мисалдарды иштеп баштайбыз. Балдар, силер буга чейин 11ден кемитүү жады балын өткөнсүңөр. Анда эмесе бүгүн 12ден кемитүү жады балын өтөбүз. Төмөнкү сүрөткө көңүл бурабыз. 12ден 9ду алсак 3, 12ден 8ди алсак 4, 12ден 7ни кемитсек 5, 12ден 6ны кемитсек 6, 12ден 5ти кемитсек 7, 12ден 4тү кемитсек 8, 12ден 3тү кемитсек 9. Балдар, анда мен силерге 12ден 4 санын кантип кемитүү керектигин жолдорун үйрөтөйүн. Бул жакта астында турат. Канча тегерек турат? Ооба, 12 тегерек турат. 12 тегерекчеден 4 тегерекчени алып салганда канча болот балдар? Ооба, 8 тегерекче калат. Анда эмесе жанындагы 12 кемитүү 4 же болбосо 12 кемитүү 2, кемитүү 2 деп да жазып алсак болот. Балдар, өзүңөр болсо калган мисалдарды ушул сыяктуу кылып жазсаңар дагы, кемитүү алсаңар дагы болот. Эсепте жана эстеп кал. Балдар, силер бул мисалдарды чыгарганды билесиңер да. Анда эмесе ушул мисалдарды чыгарып, аны унутпай эстеп каласыңар. Балдар, анда эмесе кийинки мисалга көңүл бурабыз. Бул жерде 7 барабар 2 кошул квадратча. Балдар, бул жерге квадраттын ордуна кайсыл санды койсок, жообу 7 келип чыгат. Ооба балдар, бул жака 5 санын койсок, жообу 7 келип чыгат. Ал эми жообу 6 жана 8 болгон мисалды өзүңөр иштеп жиберип коесуңар. Ал эми бул мисалда болсо чыгаруунун ар түрдүү ыкмаларын түшүндүр дейт. Балдар, бул жерде 12 кемитүү 6 барабар 6. Же болбосо 12 кемитүү 6дан 6ны 4 кошуу 2 кылып алсак болот. 4кө 2ни кошсок 6. Эми болсо 12 кемитүү 9 барабар 3. Же болбосо 9 менен 3тү кошкондо 12 болот. Ушул сыяктуу кылып алып иштесеңер болот. Ал эми балдар, кийинки 3-чү мисалга көңүл бурабыз. Бул жерде 6 мисал бар экен. Мисалдарды чыгарып, тетрадыңарга жазып, анан жиберип коесуңар. Эми болсо балдар, мисалды жазып бүткөндөн соң 4-чү маселени карайбыз. Ниязга оюндар жазылган 2 диск белекке беришти. Биринчи дискте 4 оюн, экинчи дискте 2ге көп оюн болгон. Бул 2 дисктен баардыгы канча оюн бар? Балдар, ошондо биринчи дискте 4 оюн болгон болсо, ал эми экинчи дискте ага 2ге көп.
2ге көп болгондо балдар эмне кылат элек? Ооба балдар, 2ге көп дегенде кошот. Балдар, анда эмесе тетрадыңарга төмөнкүдөй кылып жазып, жообун өзүңөр чыгарасыңар. Анда эмесе кийинки 6-номерге көңүл бурабыз балдар. 6-номердин 1-суроосу 9, 10, 12 жана 2 сандарына караганда 2ге кичине болгон сандарды тап дейт. Балдар, силер билесиңер да, 2ге кичине болгондо кемитебиз. Балдар, ошондо 9 кемитүү 2 барабар 7. Калган 10, 12, 2 сандарын өзүңөр кемитип жазасыңар. Кийинкиси 6, 9, 10, 0 сандарына караганда 3кө чоң болгон сандарды тап. 3кө чоң болгондо эмне кылабыз балдар? Кошобуз. 6 кошу 3 барабар 9. Калган 9, 10 жана 0 сандарына кошуп жазасыңар. Балдар, анда эмесе 7-маселени ооздек иштейбиз. Болотко караганда канаттын бою узунураак, бирок азатка караганда кичирээк. Кимисинин бою баарынан узун, кимисинин бою баарынан кичине. Кана балдар, бул жерде кимдин бою узун экен? Ооба балдар, бул жерде канаттын бою баарынан узун экен. Ал эми баарынан кыскасы болот экен. Эмесе балдар, төмөнкү мисалдарды үйдөн өзүңөр иштеп келесиңер. Эмесе балдар, үйгө тапшырма математика дептериңерден 43-бетти иштеп келесиңер.